Assalamu alaikum dostlar. Bugün İstanbul'un simvolu bolğon bir Rumeli Hisari деген чепти көргөзөм. Бул чепти İstanbul'u жеңип алган падыша Fatih Sultan Mehmet деген хан курдурган. Rumeli Hisarына бул вапур менен келсеңер да болот. Эминөнү, Үскүдар, Бешикташтан Анадолу кабагы Сарыер деген вапурларга чыгыш керек. Же болбосо Бешикташтан автобуска чыгып келсеңер да болот. Rumeli Hisari деген остановкадан түшүп каласыңар. Мынакей ушул вапурлар келет. Beşiktaş'tan, Üsküdar'dan, Eminönü'den. Emirgan'dan düşüp kalasınlar bırak. Hazır men Rumeli Hisarı'nın жоғары жағында турам. Атайын ушул жакка келдим. Негизи Босфордун жээги менен дагы автобустар менен келсеңер болот, бирок мен Босфордун үстүнөн экинчи көпүрөнүн дагы видео тартайын деп ушул жерге келдим. Бул жер болсо Rumeli Hisar үстү деген остановка. Чепти кургандагы эң негизги максат бул Кара деңизден келген жардамды жолуну тосуш керек болгондагы ушул жерге курулган себеби болсо, бул жер Босфордун эң кыска жери экен. Ширинасы 600 метр. Бул жак Босфор, мынакей Кара деңиз бул жакта. Азыркы күнгө чейин өзүнүн көрүнүшүн сактап калган. Мынакей дагы реставрация болуп аткан азыр. Азыр чепте негизи реставрация болуп аткан, бирок киргенге болот экен. Бул жерге дагы музей карт өтөт. Эгер музей карт жок болсо, билеттин баасы 30 лира экен. Кириште мынакей кассадан алып кире бересиңер. Киргенде бул касса биринчи. Андан кийин болсо бул жактан кириш ичине. Сол жагында болсо ошол учурдагы колдонулган замбиректердин октору бар экен. Мынакей мондай Замбиректин өзү дагы бар экен бул жерде. Бул таштарды болсо согуш учурунда колдонушкан экен. Бирок кандай кылып атышкан экен мындай оор таштарды түшүнүксүз. Билет алгандан кийин мынакей ушул жерден башталат кириши. Бул жерде болсо Rumeli Hisarынын кыскача хронологиясы бар экен. Бул жакта болсо ошол учурда согушта колдонулган замбиректер.
Киришиндеги бул артиллериялык музей болсо 1960-жылы ачылган экен. Ошол учурда колдонулган замбиректер. Бул жака дубалдарына чыкканга болбойт экен. Тепкичтерин болсо тосуп койгонун алып. Бул жер болсо Византия империясы учурунда курулган экен. Суу сактагач экен эле. Ичи мынакей. Мындай суу сактагач болгон экен. Азыр мунун үстү болсо мечит. жылдан кийин Стамбулдун Анатолия тарабы, Азия тарабы түрктөрдүн башкаруусуна өтүп, Стамбулду жеңип алуу үчүн аракеттер башталган экен дагы. Каршы жака, ушул эле чептин каршы тарабына, Румелек сарынын каршы тарабында бул чептен дагы эски болгон Анадолу Хисары деген чеп курулган. Ал чепти Беязит Йылдырым падыша курдурган. Чептин ичинде болсо бир канча дарактын түрлөрү бар экен, өсүмдүктөрдүн. Жаңгак бар экен, бизде өскөн кадимки эле. Бул жакта болсо инжир. Бул жакта болсо өрүк, алмалар мынакей төгүлүп жатат. Almalar. Чептин болсо 3 жагында 3 башня бар экен. Бул болсо Халил Паша деген пашанын атына коюлган башня экен. Бул болсо Заганос Паша, арт жагында болсо Саруджа Паша деген башня. Чептин ичинен Босфорго жана экинчи мостко сонун болуп вид ачылат. Келип ушул жерден фотосессия кылып кетсеңер да болот. Сонун сүрөттөргө түшүп. Чептин курулушу болсо 1452 жылы башталган экен дагы. Ошол учурдагы рекорддук тездикте бүтүп, 4 айда бүткөн экен. Элдин баары сүрөткө түшүп атышат. Бул болсо эң үстү жагындагы башнясы. Бул жак болсо эң үстү. Стамбулду жеңип алгандан кийин бул чеп ар кандай кызматтарды аткарган экен. 1509 жылы болсо аябай катуу жер титиреп, уурап түшкөн экен дагы, кайрадан реставрация кылышкан экен. Кийин Султан 3 Селимдин учурунда болсо түрмө дагы болгон экен.
1953 жыл болсо чоң масштабтуу реставрация иштери башталып чепте. Ушул жерге мол амфитеатр да кошулган экен. Дагы бир башнянын yanına geldim hazır. Бул болсо Саружа Паша деген пашанын атына коюлган күмбөз сыяктуу мунара экен. Мынакей дарактар.